Мигранттардын квалификациясы төмөн аялдардын санариптик сабаттуулугун арттырып, ишкердүүлүккө жана лидерликтин жаңы көндүмдөрүнө үйрөтүү максатында E-Quality долбоору өз ишин 2021 баштаган. Пилоттук аймак катары Ош, Нарын жана Ысык көл облустары тандалып алынган. Бүгүнкү күндө долбоор 15 модульдан турат. Мы успели создать системы, которые... Биздин команда кыргыз мигранттарынын финансылык сабаттуулугун өстүрүп, санарип көндүмдөрдү үйрөтүүчү система түзүүгө жетишти. Алгач мигранттардын суроо талабын, муктаждыктарын изилдеп чыктык. Андан соң ага жараша модулдарды иштеп чыкканбыз. Окуудан өткөндөргө атайын сертификат тапшырылат. Каалоочулар кайсы жерде болбосун курска катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн атайын кибер репетитору менен мобилдик тиркеме иштелип чыккан. Компьютер, планшет же телефон болобу бардык каражаттар менен колдонуу ыңгайлуу. 2023 жылдын 1-мартына карата 1697 адам өздөрү үчүн белгилүү бир курстарды тандап алып, өздөрүнө ыңгайлуу убакта окуп жатат. Надо в первую очередь тесно поработать с теми, кто с самого начала учит. Индивидуалдык окуу жолун колдоо үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөр каралган. Мисалы, тренерлер менен форум жана башка студенттер менен баарлашуу. Биздин курстардын уникалдуу өзгөчөлүктөрүнүн бири студенттер окуу процессинде эч кандай өзүн жалгыз сезишпейт. Каалаган убакта суткасына 24 саат, жумасына 7 күн алардын колдоочусу кибер репетитору бар. Мисалы, интеллект ар дайым жардам берүүгө даяр. Ошондой эле мугалимдер үчүн кыргыз тилинде электрондук усулдук колдонмолор да иштелип чыкты. Аны менен окутуучулар интерактивдүү онлайн сабактарды өткөрүүгө үйрөнө алат. Мне кажется, это тот проект. Нарын облустун Кара Тоо айылында Ош жана Каракол шаарларындагы кесиптик лицейлерде мигранттарды колдоо борборлорун ачтык. Долбоор эмгек мигранттары үчүн зарыл болгон көндүмдөр боюнча окутуучу модулдары бар электрондук платформасын камтыйт. Анда баалоочу материалдарды, виртуалдык лабораторияларды, видео материалдарды, видео курстарды түзүү үчүн санариптик инструменттерге жетүү мүмкүнчүлүгү бар. E-Quality социалдык жана финансылык интеграция жана гендердик теңчилик үчүн санариптик билим берүү долбоорунун иштөө мөөнөтү 30 ай. Бактыгүл Султанбек кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.